жетекчи мугалим биздин агабыз отурат бул жерде. Токсейит Айжамал көп кырдыртала, комузда ойнойт, анан эң негизгиси чебер педагогда балдар демек. Жаштайын эле маданиятка кызыккан кыз болгон. Райондук ар кандай маданий иш-чараларга биз менен кошо катышып жүргөн кыз. Анан оңончулук жагыга кыздардан чыккан. Баткен мотиви менен айтты бул кыз. Ушул жагы менен мага жагат, элдин жагы келadi. Чармачылык ийгиликтерди каалаймын. Дайыма аккордеон көкүрөгүнөн түшпөй, элдин маанайын ачып жүрө берсин. Ушул биздин шаарыбыздын чоң жакшы жеринен орун алган Буркан Ата кафесинде биздин ушул Баткен чөлкөмүнөн Баткен районунун Карабак айылынан чыккан обончу, ырчы, мыкты мугалим Айжамал Нишанбаеванын ушул чай концертине келип катышып отурабыз. Айжамал менен мен ушул Баткенде кандай гана иш-чаралар болбосун, областтыкпы, шаардыкпы, райондукпу
баарында ушул чогуу ушул Баткен элинин баягы рухун көтөрөлү деп ар дайым иш-чараларда катышып келебиз. Баткенде ушул обон чыгарган кыз балдардан, аял затынан ушул Айжамал биринчилерден болуп чыгып келатат. Эми муну азыр башталгыч. Албетте мен айтайын деген Айжамал акыркы күнү ушул мен өзүм чыгармачылык менен сүйлөшүп калабыз да. Ошондо мен Айжамалга көп айтам. Обон жазыр, жакшы чыгабы, жаман чыгабы, ал жүрөктөн чыгарып, анан жүрөккө жеткире бил Айжамал. Анан сенин ар бир обонуң, ар бир өрүң ол өзүнүн угуучусун, көрүүчүсүн таап алат деп калам да. Ошого анан Айжамалда ушундай бир азыр ушундай бир дух, чыгармачылыкка болгон бир сезим аябай күчөгөн мезгили. Албетте Айжамалдай кыздарды, Айжамалдай таланттуу инсандарды биздин элибиз канткен менен колдойт. Ал эми ушул жогорку постто отурган чоң жетекчилерибиз дагы мындай талантка, өнөр ээсине көбүрөөк көңүл буруп, анан ушул аянбай эле ушул Баткенди мактап жазып атат, өзүнүн айыл Карабакта мактап жазып атат. Ушул биз эми өнөр адамдары өз коомго кошкон салымыбыз ушул да, элибиз, жерибизди мактап, ыр аркылуу беребиз, ушул 4 сап чыгарма аркылуу беребиз дегендей. Ошого мен Айжамалга ошо ийгилик гана каалайм. Мындай чай концерттерибиз чоң сахналарда, бийик сахналарда концерт берүүсүн каалайм. Мына боштук биз телевизордон көрүп жүргөн жылдыз ырчы кыздар бүгүн келип ырларын ырдап атат. Бул деген жөнөкөй кыз эмес экен.
Sendip kanar sürmenli Ankenime seni kütüp жүрgөнüm Men özümdü ayagandı үйröndüm Sağa kerek ekendigin bildim da Sağa kerek ekendigin bildim da Жалпыңыздарды бүгінгі өрін айрамы менен шын дегенде құттықтаймын. Бүгінгі ушул Баткен жергесіндегі бұл салтанат же болбосо майрамы бир эле Айжамал эженин же болбосо Айжамал эженин үйлөнүүнүн майрамы эмес. Жалпы сиздердин дагы биздин дагы майрамыбыз болуп турат. Негедир ушул Айжамал эже менен баягы бир туугандай же болбосо ынак курбулардай жакын болуп кеттик. Анан ушул өзү үчүн ошол бизге баягы жараткан табылган бир өзгөчө таланттын ээси экен. Ылайым жамалыңыздан нур, жүрөгүңүздөн ыргын нур өчпөсүн. Ушундай сиздер таланттуу кызды бергенбиз Баткенге абдан бактылуубуз. Сиздин огондоруңуз керемет чыгармаларыңыз өрүк заттын асманында андан ары ала тоондар алат, андан ары ааламга жолатсын. Себеби ааламдын ар бир бурчунда биз кыргыздар жерде сиздин ырларыңыз бар. Сиздин ырларыңыз ушул жерде отурган же болбосо жалпы биздин кыргыз журтунун жүрөгүнөн орундап келечек үчүн дагы өзүнүн кызматын кыла бермекчи. Сиз бүгүн жараткан ырларыңыз же болбосо ушул жердеги элдин же болбосо окуучуларыңыздын эле баягы жүрөгүнөн орундап анан ушулар менен чектелип калат деген да ойлорго келбеңиз. Бул ырлардын өмүрү сиздин дагы экинчи өмүрүңүз ушул ырларда. Анан сизде эле болуп кулаткан ушул сен кимсиң деген ырды дагы сиз жаратканда мынчалык эл оозуна алынып баягы тарап кетет деген ойдо болгон эмесмин. Себеби негедир менин ырларым ушул Ош жергесинен талантты баягы бага чыгат экен да. Буга чейинки ушул 10го жакын ырларды дагы Кыз Бурактын мурдагы солисттерге Роза эже башталган биздин таланттуу инсандарыбыз ырдап жүрөт. Анан алар ар бир баягы марекеге барганда же болбосо ыр жарыкка чыкканда видеого тартып ушинтип жөнөтүп турчу. Анан бул ырдын бактысы өтө тез ачылып ушул
бул ыр дээрлик мындан 10 жыл мурда жазылган. Ал кезде ошол баягы жаңыдан турмуш сапарына аттанып, турмуштун ачуу таттуусун түшүнө элек мезгил болчу. Сен кимсиң деген эле сөз оюма келет. Ошол ойдун тегерегинде көпкө чейин баягы ой багып, сөз багып жүрүп, анан ошол 3 куплеттен турган саптар жаралган. Бул деле ырдын баягы тагдыры, баланын тагдырындай экен да. Мунун тушоосу ушул туура 10 жылдан кийин кесилип, ушул өзүбүздүн таланттуу ырчы эжекебиз Айжамал эже обон жаратып, анан дароо эле ушул обон чыкты, мына ырын чыкты, алгачкы Самара Сабированын концертинде ырды алып чыкты деп видеосун жиберип, ушул мени баары куттуктап. Андан аз өтпөй эле ушул клип чыгып, эл оозуна алып кетти. Бул үчүн биздин обон жараткан, аны элге тааныткан, аны шөкөттөп кооздоп алып чыккан эки таланттуу эжекебизге ыраазычылык билдирем. Ылайым ырларыбыздын өмүрү узун болсун. Эми таланттуу кыздарыбыздын Сен кимсиң деген ырды тандап калганын себеби Айжамал эженин дагы Сен кимсиң ырды аткаргандан мурда сиз деген ырды ырдап чыккан. Ал ону Айжамал эжеге сөзү Бактылуу Чотуроватан болчу. Андан кийин эле дагы байма-бай ырларын жөнөтүп жатты. Андан кийин ошол Сен кимсиң деген ырдын негедир мен биринчи оонуна карайт экенмин да. Ошондо оонуна карап туруп Сен кимсиң жүрөгүмдү багындырган деп ушул ырыңыз жагып калды мага, срочно мага деп эметсем, аны бирөө сураган эле да деп мага биринчи эметти. Башка бирөө ырдаш керек, анан жок мага бересиз деп эле мен аны сразу эле ошо Бишкекке аранжировкага жөнөттүм. Тез эле жаздырып беришти. Андан кийин ырдап чыккандан кийин менен сөзүнө маани бердим да. Сөздөр аябай курч жазылган экен. Аны мен бир акын эле, чоң эле бир аттуу баштуу акын агайыбыз угуп, сөздөрүн чоң бир залкар бир акын жазган окшойт да. Самара аябай тереңдеп маани берип уккун эле. Сөзүндө аябай бир эме бар экен, чоң бир эме бар экен, философия бар экен да. Анан карап көрсөм чындап эле Сен кимсиң сезимиме сепил курган деген сөздү мен сепил деген сөздү биринчи жолу ушул ырдан билдим да. Сепил оказывается чоң бир шаар эмен кантыктабай. Ошондой чоң бир сөздү бир эмени камтыган жазган ушу Нуриле Анарбаевага мен ыраазычылык айтам. Ушундай сонун ырлардын авторлоруна ыраазычылык айтам. Нуриле Анарбаева, Бактылуу Айжамал Нышанбаева эжекебизге чоң ыраазычылыктарды айтам. Ошол ырдын дагы көркүм дагы мен үчөөбүздөн жаралган бир ыр болуп чыкты да. Мындай чыккан булар сөзүн таптар мага беришти. Мен элге алып чыктым. Аз буюрса жакшы ийгиликтерди алып келдик. Дагы буюрса дагы обондорду ырларды ырдап чыгам буюрса.